Саламатсыздарбы? 28 апрелге алынган жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Дагы 13 адамда коронавирус аныкталды. Бүгүн 28 апрелге карата коронавирус инфекциясы боюнча жаңы 13 учур катталды. Бул тууралуу бүгүнкү брифингде Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Жаңы учурлардын аймактарга карата бөлүнүшү: Бишкек шаарында 3, Чүй облусу боюнча 6, Нарын облусунда 2, Жалал Абад облусунда 2. Республика боюнча жалпы коронавирус жуктургандардын саны 708ге жетти. 416 адам оорудан айыгып, 8 киши коронавирустан улам каза болду. Коронавирус жуктурган 12 адамдын абалы оор, 6 реанимацияда. Коронавирус жуктурган 12 адамдын абалы оор, алардын ичинен 6 реанимацияда жатат. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында учурда 284 адам бейтапканаларда жатып дарыланууда. Алардын ичинен 217 бейтаптын абалы канааттандырарлык, 55 бейтаптын абалы орточо оор, 12 адамдын абалы оор, алардын 6-су реанимацияда жатат. Булардын ичинен 5-өө республикалык жугуштуу оорулар бейтапканасында, 1-өө Ноокат райондук ооруканасында жатат, деди Үсөнбаев. Кыргызстанда 28 апрелге карата коронавирус жуктургандардын саны 708ге жетти. Алардын ичинен 416 адам коронавирустан айыгып, 8 адам каза болду. Өзгөчө абалдын мөөнөтү 10 майга чейин узартылат. Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларында, Нарын областынын Атбашы районунда өзгөчө абалдын мөөнөтү 10 майга чейин узартылат. Бул тууралуу республикалык штабтан билдирди. Эпидемиологиялык кырдаалды эске алып, Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларында, Нарын областынын Атбашы районунда өзгөчө абалдын мөөнөтү узартылат, деди президент Сооронбай Жээнбеков 28 апрелде Коопсуздук кеңешинин чакан курамындагы жыйынында. 30 апрелде парламентте өзгөчө кырдаалды токтотуу же узартуу маселеси каралат. 30 апрелде Жогорку кеңештин жыйынында өзгөчө кырдаалды токтотуу же узартуу маселеси талкууланат. Бул тууралуу Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Суравалдиева өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эльвира Суравалдиева билдиргендей, өкмөткө парламент тарабынан бериле турган суроолор көп. Алар каражаттардын сарпталышы, жарандарыбызга, ишкерлерге мамлекет тараптан көрсөтүлө турган жардамдар, сыртта жүргөн мекендештерибиздин акыбалы жана башка. Бухарада катуу шамалдан 1 адам каза болуп, 30 адам жабыркады. Өзбекстандын Бухара шаарында бороон чапкындын кесепетинен 1 адам каза болуп, 30 адам жабыркады. Бул тууралуу өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлигине таянып, жергиликтүү басылмалар жазды. 27 апрелден 28 апрелге караган түнү Бухара, Наваи, Самарканд жана Кашкадарияда коңшу Түркмөнстандын аймагынан ылдамдыгы секундасына болжол менен 940 метрге жеткен катуу шамал болгон. Бухара чөлкөмүндө катуу шамалдан улам бир катар социалдык объектилер бузулган. Кырсыктын кесепетинен 1 адам каза болуп, 30 адам ар кандай деңгээлдеги жаракаттарды алышкан. 26 адамга биринчи медициналык жардам көрсөтүлүп, үйлөрүнө чыгарылган. 5 адам ооруканага жаткырылган, алардын биринин абалы оор. Кырсыктын кесепеттерин жоюуга 700дөн ашык персонал жана 127 атайын техника тартылган. Катуу шамал Бухарага чектеш аймактарда да зыян келтирген. Москвадагы кыргызстандыктар президентке кайрылышты. Орусиянын Москва шаарында Кыргызстанга келе албай 20 марттан бери хостелде жашап жаткан Кыргызстандын жарандары президент Сооронбай Жээнбековго, Жогорку кеңештин депутаттарына жана өкмөттүн тиешелүү органдарына мекенге алып кетүү өтүнүчү менен кайрылышты. Алар өз кайрылууларында башка өлкөлөрдөн, Туркиядан, Дубайдан жана Новосибирсктен мекендештерди алып кетип, бирок Москвадагы кыргызстандыктарга көңүл бурулбай калганын айтышты. Учурда хостелде 400дөн ашык кыргызстандыктар мекенге кайтуу үчүн өкмөттүн маселени чечип алып кетүүсү үчүн учак күтүп жатканын билдиришти.